27 бап. Ысқақ қартайып көзін ашарлап қалғанда өзінің тунуулу Эйсапты чакырып, "Уулум" деди. Алага "Мен угуп жатам" деди. Ысқақ уулуна мындай деди: "Мен эми картайып калдым. Качан өлөрүмдү билбейм. Сен азыр куралдарыңды, саадагыңды, жааңды алып талаага барып, мага илбээсин атып кел. Мен жакшы көргөн тамакты бышырып алдым алып кел. Өлөрдөн мурун сага батамды берейин." Ысқақ уулу Эйсап кайтып жатканда Ребека угуп турган эле. Эйсап талаага илбээсин атып келгенин жөнөп кетти. Ребекка болсо уулу Жакыпка: "Мен азыр атаңдын бир тууганың Эйсапка илбээсин атып келип мага тамак бышырып бер. Мен аны жеп өлөр алдымда Теңир алдында сага батамды берейин" дегенин уктум. "Эми уулум, сага айта турган сөзүмө кулак салып айтканымды аткар. Жайытка барып 2 жакшы улак алып кел. Мен алардын этинен атаңа жакшы көргөн тамагын жасап берейин. Аны атаңа алып бар. Ал жеп өлөр алдында сага батасын берсин" деди. Жакып апасы Ребекага: "Бир тууганым Эйсап түктүү, мен болсо түксүзмүн. Атам мени сыйпалап көрсө, мен анын алдында алдамчы болуп, өзүмө бата ордуна каргыш алып калбайын" деди. Апасы уулуна: "Уулум, сенин каргышың мага тийсин. Менин сөзүмдү гана угуп, айтканымды алып кел" деди. Ал барып апасына айтканын алып келди. Апасы Ысқакка жакшы көргөн тамагын жасап берди. Анан Ребека үйүнөн тун баласы Эйсаптын жакшы кийимдерин алып, кенже уулу Жакыпка кийгизди. Ал эми колдору менен мойнун улактын териси менен ороп койду. Анан өзү жасаган тамак менен нанды уулу Жакыптын колуна берди. Ал атасына кирип: "Ата" деди. Атасы: "Мен угуп жатам, сен кимсиң уулум" деди. Жакып атасына: "Мен тунуулуң Эйсапмын. Мага айтканыңды аткарып келдим. Өйдө болуп отуруп, мен алып келген илбээсиңдин этинен же, анан мага батаңды бер" деди. Ошондо Ысқак уулунан: "Кантип бат эле таап келе койдуң уулум" деп сурады. Ал ага: "Сенин Кудай Теңириң алдыма салып берди" деп жооп берди. Анан Ысқак Жакыпка: "Жакын келчи уулум. Мен сени сыйпалап көрөйүн. Сен уулум Эйсапсыңбы же жокпу" деди. Жакып атасы Ысқакка жакын келди. Ал аны сыйпалап көрүп: "Үнү Жакыптын үнү, колу Эйсаптын колу" деди. Ошентип ал аны тааныган жок, анткени анын колдору бир тууганы Эйсаптыкындай түктүү эле. Анан ага батасын берди. Ал дагы бир жолу: "Эйсап, бул сенсиңби" деп сурады. Жакып болсо: "Ооба, менмин" деп жооп берди. Ошондо Ысқак ага: "Алып бер. Мен уулум алып келген илбээсиңдин этинен жеп, ага батамды берейин" деди. Жакып ага тамакты алып берди. Ал жеди. Ал шарапты алып келди. Ал аны да ичти. Анан атасы Ысқак ага: "Уулум, жакын келип мени өпчү" деди. Ал ага жакын барып аны өптү. Ошондо Ысқак анын кийиминин жытын сезип, ага мындай деп батасын берди: "Бул Теңир батасын берген талаанын жытындай болгон уулумдун жыты. Кудай сага асман шүйдүрүмүн, жердин семизин берсин. Нан менен шарапты мол берсин. Элдер сага кызмат кылышсын. Уруулар сага баш ийип таазим этишсин. Бир туугандарыңдын төрөсү бол, энеңдин уулдары сага баш ийип таазим этишсин. Сени каргагандар каргышка калышсын, алкагандар алкыш алышсын." Ысқак Жакыпка батасын берип бүткөндөн кийин Жакып атасы Ысқактын алдынан чыгып кетээр менен бир тууганы Эйсап аңчылыктан келди. Ал да атасына тамак бышырып алып келип: "Тур ата, уулуң алып келген илбээсиңдин этинен же, анан мага батаңды бересиң" деди. Атасы Ысқак андан: "Сен кимсиң" деп сурады. Ал: "Мен тунуулуң Эйсапмын" деп жооп берди. Ошондо Ысқак аябай коркуп, калтырап кетип мындай деди: "Сен келерден мурда мага илбээсиңдин этин алып келген ким эле? Сен келгиче мен анын баардык тамагынан жеп ага батамды бердим. Ал эми баталуу болот." Эйсап атасынын сөздөрүн угуп боздоп ыйлап жиберди. Анан: "Ата, мага да батаңды бер" деди. Бирок ал: "Бир тууганың куулук менен келип сенин батаңды алып кетти" деди. Ошондо Эйсап ага Жакып деген ат бекеринен коюлган эмес тура, анткени ал мени 2 жолу алдап кетти. Ал менин туңгучтугумду алды, эми менин батамды да алды деди. Анан ал атасынан: "Кантип эле сен мага батаңды калтырган жоксуң" деп дагы сурады. Ысқак Эйсапка: "Мен аны сенин мырзаң кылдым. Баардык бир туугандарыңды да ага кулчулукка бердим. Нан менен шарапты мол бердим. Эми сага эмне кыла алам уулум" деп жооп берди. Бирок Эйсап атасына: "Ата, кантип эле сенин бир эле батаң болсун? Мага да батаңды бер ата" деп озондоп ыйлады. Ошондо атасы Ысқак ага мындай деп жооп берди: "Сен семиз жерде, асман шүйдүрү менен сугарылган жерде жашайсың. Кылычың менен жашап бир тууганыңа кызмат кыласың, бирок ага каршы чыгып, мойнуңдан анын моюнтуругун алып таштай турган мезгил да келет." Ошондо Эйсап атасы берген бата үчүн Жакыпты жек көрүп калды. Анан Эйсап ичинен: "Атамды жоктоп ыйлай турган күндөр жакындап калды. Ошондон кийин бир тууганым Жакыпты өлтүрөм" деди. Ребекага тунуулу Эйсаптын сөздөрүн айтып келишти.
Ошондо ал киши жиберип, кичүү уулу Жакыпты чакыртып, сени бир тууганың Эйсап өлтүргөнү жатат. Эми уулум, менин сөзүмдү угуп ордуңан тургунда, Харандагы менин бир тууганым Лабандыкына кач. Бир тууганыңдын ачуусу тараганча, аныкында бир аз жашай тур. Бир тууганыңдын сага болгон ачуусу тарап, ага кылгандарыңды унутсун. Анан мен киши жиберип, ал жактан сени алдыртып алам. Бир күндүн ичинде экөөңөн тең ажырап калгым келбейт, деди. Анан Ребека Исхакка, хет кыздарынан улам мен жашоого ыраазы эмесмин. Эгерде Жакып да бул жердин кыздарынан, хеттин ушундай кыздарынан аял алса, анда мага жашоонун кереги эмне, деди. 26-бөлүм. Бул сөздөрдү айткандан кийин Ыйса шакирттерине мындай деди. 2 күндөн кийин Пасах майрамы болорун билесиңер. Адам уулун айкаш чыгачка кадаш үчүн адамдардын колуна салып беришет. Ошол убакта башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Каяпа деген башкы ыйык кызматчынын үйүнө чогулуп, Ыйсаны амал көйлүк менен колго түшүрүп өлтүрүү жөнүндө кеңешишти. Бирок алар эл козголоң чыгарбаш үчүн муну майрам күндөрү ишке ашырууга болбойт дешти. Ыйса Битаниядагы пес оорлуу Шимондун үйүндө эле бир аял айне киришке кымбат баалуу жипар жыттуу май алып келип, дасторкондо отурган Ыйсанын башына куйду. Шакирттери муну көргөндө, мындай ысырапчылыктын эмне кереги бар? Муну кымбат баада сатып, акчасын жакырларга таратып берсе болот эле да, деп нааразы болушту. Ыйса муну билип аларга мындай деди. Эмнеге аялды оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени мен силер менен дайыма эле боло бербейм. Жардылар болсо, дайыма жаныңарда болот. Жипар жыттуу майды денеме куюу менен ал мени көргө коюуга даярдады. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат. Ошондо 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып, аны колуңарга салып берсем, мага эмне бересиңер деди. Алар ага 30 күмүш тыйын сунуш кылышты. Ошол убакыттан тартып Жүйүт Ыйсаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү. Ачыткысыз нан майрамынын биринчи күнү шакирттер Ыйсанын жанына келип, Пасах тамагын сага кайсы жерге даярдап берүүбүздү каалайсың деп сурашты. Ыйса аларга мындай деди. Шаардагы баланчаныкына баргыла да, устат мындай дейт дегиле. Менин убактым келип калды. Шакирттерим менен чогуу сеникинде Пасах майрамын өткөрөм. Шакирттер Ыйса буйругандай кылып Пасах тамагын даярдашты. Кеч киргенде Ыйса 12 шакирти менен дасторконго отурду. Тамак ичип отурушканда Ыйса аларга, силерге чындыкты айтып коеюн, араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат деди. Буга аябай капа болгон алардын ар бири, мен эмесминби Теңир деп сурай баштады. Ыйса аларга, мени менен бирге табакка колун салган адам мага чыккынчылык кылат деп жооп берди. Дейинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой болуп жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы, ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок. Ошондо чыккынчылык кылган Жүйүт да, мен эмесминби устат деп сурады. Ыйсага, өзүң айтып жатасың деди. Тамак ичип отурушканда Ыйса нан алып Кудайга ыраазычылык билдирди. Андан кийин нанды сындырып шакирттерине берип жатып, алгыла, жегиле, бул менин денем деди. Анан чөйчөктү алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аны шакирттерине узатып жатып мындай деди. Баарыңар мындан ичкиле. Анткени бул көптөрдүн күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге айтып коеюн, атамдын падышачылыгында силер менен жаңы шарап ичер күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди. Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам. Петрага, баары сенден шектениште да, мен эч качан шектенбейм деди. Исага мындай деди. Сага чындыкты айтып коеюн, ушул түнү корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 ирет баш тартасың. Петрага, сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, мен сенден баш тартпайм деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Анан Ыйса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула деди. Ал Петр менен Зебедейдин 2 уулун жанына ээрчитип алды. Анын көңүлү чөгүп, жаны кейип турду. Ыйса аларга, жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула деди. Анан ал бир аз нарыраак барып, жүз төмөндөп жыгылып сыйына баштады. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун.
Кайтып келип шакирттеринин уктап жатканын көрдү да Петрге мындай деди: "Жата калса 1 саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз." Анан четке чыгып дагы сыйынды: "Ата, бул чөйчөктүн менден кыя өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун." Кайтып келип алардын кайра уктап калганын көрдү, анткени аларды уйку басып жаткан эле. Нарыраак барып ошол эле сөздөрдү айтып 3-чү рет сыйынды. Анан шакирттеринин жанына келип мындай деди: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Мына убакыт келип калды. Адам уулун күнөөкөрлөрдүн колуна салып беришет. Тургула кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды." Ал сөзүн айтып бүткүчө 12 шакирттин бири жүйүт келип калды. Анын жанында башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жиберген, кылыч, союл көтөргөн бир топ адам бар эле. Исага чыккынчылык кылуучу болсо: "Мен кимди өпсөм, ал ошону кармагыла", деди да ошол замат Исанын жанына келип: "Салам устат" деп аны өптү. Иса болсо ага: "Досум, эмне үчүн келдиң?" деди. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип аны кармап алышты. Исанын жанында жүргөндөрдүн бири кылычын сууруп алып башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун кулагын шылый чапты. Ошондо Исага мындай деди: "Кылычыңды кынына сал, кылыч көтөргөндүн баары кылычтан өлөт. Же эмне, атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Анан элге кайрылып: "Каракчыны кармачыдай болуп, мени кармаш үчүн кылыч, союл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен отурганымда мени кармаган жок элеңер. Пайгамбарчылыктардын аткарылышы үчүн ушундай болду" деди. Ошондо шакирттери аны таштап качып кетишти. Исаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бүтөр экен деп ичкери кирип сакчылардын жанында отурду. Исаны өлүм жазасына тартуу үчүн башкы ыйык кызмат кылуучулар жана Синедриондогулардын баары жалган күбөлөндүрүү издешти. Жалаа жабуучулар көп келгени менен Исага айып кое алышкан жок. Акырында эки адам келип мындай деди: "Бул адам мен Кудайдын ибадатканасын бузуп, аны кайра 3 күндүн ичинде тургуза алам деп айткан." Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ордунан туруп: "Эмне жооп бербейсиң? Булардын сага каршы айткан айыптоолоруна эмне дейсиң?" деди. Иса үндөгөн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучага: "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" деди. Иса ага: "Өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: "Бул Кудайга акарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына анын Кудайга акарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер? Алар өлүм жазасына татыктуу" деп жооп беришти. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты. Кээ бирөөлөр жаакка чаап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машаяк, сени ким урду?" дешти. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күн келип: "Сен да Галилеялык Иса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок Петр баарынын алдында: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм" деп танып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күн көрүп, ошол жерде тургандарга: "Бул да Назареттик Иса менен чогуу жүргөн болчу" деди. Петр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деп дагы танып койду. Бир аз убакыттан кийин ошол жерде тургандар Петрге келип: "Чын эле, сен да ошолордон экенсиң. Сүйлөгөнүңдөн эле билинип турат" дешти. Петр ого өтөр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деди. Ошол маалда корооз кыйкырды. Исанын корооз кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деген сөзү Петрдин эсине түштү. Ошондо ал сыртка чыгып өксөп ыйлады. 3-бөлүм. Ошондон кийин Акаш Бейрош падыша Агактык Амадат уулу Аманды жогорку кызматка көтөрүп, аны өзүнүн карамагындагы бардык төрөлөрдөн жогору койду.
Ошондо падышанын карамагындагы падыша дарбазасынын алдындагы кызматчылардын бардыгы Амандын алдында жерге жете ийилип таазим кылышчу. Анткени падыша ошондой кылууну буйруган. Бирок Мордохай жерге жете ийилип таазим кылчу эмес. Падышанын дарбазасынын алдында кызмат кылган падыша кызматчылары Мордохайга "Сен эмне үчүн падышанын буйругун аткарбай жатасың?" дешти. Алар күндө айтып жатышса да ал укпай койду. Ошондо алар Мордохай өз сөзүнө турар бекен деп Аманга билдиришти. Анткени ал өзүнүн жүйүт экенин аларга айткан болчу. Аман өзүнө Мордохайдын жерге жете ийилип таазим кылбай жатканын көргөндө каары кайнады. Бирок Аманга жалгыз Мордохайды өлтүрүп коюу аз көрүндү. Ага Мордохайдын кайсы элден экенин айтышканда, ал Акашбейроштун падышачылыгындагы бардык жүйүттөрдү Мордохайдын эли катары кырып салууну туура көрдү. Биринчи айда, башкача айтканда Нисан айында падыша Акашбейроштун падышачылыгынын 12-жылында Амандын алдында күн сайын, ай сайын өкчөмө таш ыргытышты. Ошондо өкчөмө таш 12-айга Адар айына түштү. Аман Акашбейрош падышага мындай деди: "Сен падышачылык кылган бардык дубандарда эл арасына чачылган, таралган бир эл бар. Алардын мыйзамы башка элдердин мыйзамдарынан айырмаланат. Алар падышанын мыйзамын аткарышпайт. Падыша аларды ушул бойдон калтырбашы керек. Эгерде падыша туура көрсө, аларды кырып салууга буйрук берсин. Падышанын казынасына салыш үчүн мен падыша кызматчыларынын колуна 10 000 талант күмүш тартып берем." Ошондо падыша жүйүттөргө каршы чыгарган буйругун бекитиш үчүн колундагы шакекти чыгарып, Агактык Амадаттын уулу Аманга берди. Анан падыша Аманга күмүштү да элди да сага бердим. Кандай кылам десең өзүң бил деди. Биринчи айдын 13-күнү падышанын катчылары чакыртылды. Алар Амандын буйругун падышанын бийлөөчү төбөлдөрүнө, ар бир дубандагы башчыларга, ар бир элдин төрөлөрүнө, ар бир дубандын өз арибинде, ар бир элдин өз эне тилинде жазып жөнөтүштү. Бардыгы Акашбейрош падышанын атынан жазылып, падышанын мөөр шакеги менен бекитилди. 12 айдын 13-күнү, башкача айтканда Адар айында бардык жүйүттөрдү, жашын да, карысын да, балдарды да, аялдарды да бир күндө кырып, алардын мал мүлкүн талап алыш үчүн чабармандар аркылуу падышанын бардык дубандарына каттар жөнөтүлдү. Ошол күнгө бардык элдер даяр туруш үчүн буйруктун көчүрмөсү мыйзам катары ар бир дубанга жарыяланды. Чабармандар падышанын буйругун алып, шашылыш жөнөп кетишти. Бул буйрук Борбор шаар Шушанда да жарыяланды. Падыша да Аманда ичип жеп отурушту. Шушан шаары болсо дүрбөлөңгө түшүп жатты. 26-бөлүм. Агриппа Павылга өзүңдү коргоп сүйлөөгө уруксаат берилет деди. Ошондо Павыл колун жогору көтөрүп, өзүн коргоп мындай деп сүйлөй баштады: "Агриппа падыша, жүйүттөрдүн мага койгон айыптарына каршы бүгүн сенин алдыңда коргоно ала турганым үчүн өзүмдү бактылуу эсептеймин. Анткени сен жүйүттөрдүн бардык каада салттарын жана талаш суроолорун билесиң. Ошондуктан мага чыдамкайлык менен кулак салууңду өтүнөмүн. Менин Иерусалимдеги өз элимдин арасында өткөргөн жаш чагымдан берки жашоомду бүт жүйүттөр билишет. Алар мен жөнүндө көптөн бери билишет. Ошондуктан эгерде каалашса, биздин ишенимибиз жөнүндөгү окутууну бекем туткан фарисей болгонумду күбөлөндүрүп беришсин. Кудайдын ата бабаларыбызга берген убадасына үмүттөнгөнүм үчүн мен бүгүн соттун алдында турамын. 12 уруубуз Кудайга күнү-түнү тырышчаактык менен кызмат кылып, ошол убаданын аткарылышын көрүүгө үмүттөнүп жүрүшөт. Ошол үмүт үчүн падыша Агриппа, жүйүттөр мени айыптап жатышат. Эмне үчүн силер Кудайдын өлгөндөрдү тирилтерин акылга сыйбаган нерсе деп эсептейсиңер? Чындыгында мен да Назареттик Исанын ысымына каршы күрөшүшүм керек деп ойлочумун. Ошол оюмду мен Иерусалимде иш жүзүнө ашырдым. Башкы ыйык кызмат кылуучулардан уруксаат алып, көптөгөн ыйыктарды түрмөгө камадым. Аларды өлүм жазасына тартууга өкүм чыгарып жатышканда добуш бердим. Синагогалардын баарын кыдырып, Исага ишенгендерди кыйнап, Исага акарат айттырууга аракет кылдым. Аябай ачууланып, аларды башка шаарларда да куугунтуктадым. Ошол максат менен башкы ыйык кызмат кылуучулар тарабынан берилген укук жана тапшырма менен Дамаска бара жатканда, жолдо Агриппа падыша чак түштө асмандан бир жарык түшүп, менин жана жанымдагылардын айланасын жаркыратты. Ал жарык күндүн жарыгынан да жарык эле. Баарыбыз жерге жыгылдык. Ошондо Шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың? Уштуу таякка каршы тура албайсың деп эврей тилинде сүйлөгөн үндү уктум. Мен "Сен кимсиң, Теңир?" деп сурадым. Ал мага "Сен кубалап жаткан Исамын. Ордуңан тургун. Менин сага көрүнгөндүгүмдүн себеби мындай. Мен сени кызматчы кылам. Сен өзүң көргөн нерселерди гана эмес, мен көрсөтө турган нерселерди да күбөлөндүрөсүң. Сени жүйүт элинин жана бутпарастардын колунан куткарып алам да, алар көздөрү ачылып, караңгылыктан жарыкка жана шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга бурулуш үчүн, мага ишенүү аркылуу күнөөлөрү кечирилип, ыйыктар менен бирге мураска ээ болуш үчүн мен азыр сени аларга жиберем" деп жооп берди.
Ошон үчүн Агриппа падыша, мен асмандан болгон ошол көрүнүшкө каршы чыккан жокмун. Тескерисинче, адегенде Дамасктын жана Иерусалимдин тургундарына, андан кийин бүтүндөй Жүйүт аймагына жана бутпарастарга тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла, тобо кылганыңарга ылайык иштерди кылгыла деп насааттап жүрдүм. Ошон үчүн Жүйүттөр мени ибадатханадан кармап алып, өлтүрүүгө аракет кылышты. Бирок Кудайдын жардамы менен мен бүгүнкү күнгө чейин Муса пайгамбардын жана башка пайгамбарлардын айткандарын гана, атап айтканда Машаяктын азап чегип өлүп өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилип, Жүйүт элине жана бутпарастарга жарык жөнүндө жарыялаганын гана улуу кичүү дебей баарына күбөлөндүрүп келе жатам. Павыл өзүн коргоп сүйлөп жатканда, Фест катуу үн менен: "Акылыңдан адашып жатасың, Павыл. Көп билгендигиң сени акылыңдан адаштырып жатат" деди. "Жок, урматтуу Фест" деди Павыл. "Акылымдан адашкан жокмун. Тескерисинче, чындыкты жана туура сөздөрдү айтып жатамын. Бул жөнүндө падыша билет. Ошондуктан мен анын алдында кайраттуулук менен сүйлөп жатам. Ушул нерселердин эч бири андан жашыруун эмес экендигине мен толук ишенемин. Анткени бул окуялар бир бурчта эле болуп өткөн эмес. Агриппа падыша, сен пайгамбарларга ишенесиңби?" "Ишенериңди билем." Ошондо Агриппа Павылга: "Бир аз убакыттан кийин сен мени машаякчы болууга көндүргүң барго" деди. Павыл ага: "Аз убакыттан кийинби, көп убакыттан кийинби, сен гана эмес, бүгүн мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Бирок мендей болуп кишенделишиңерди каалабайм" деп жооп берди. Павыл ушул сөздөрдү айтканда, падыша, башкаруучу Бернике жана алардын жанында отургандар орундарынан турушту да, четке чыгып өз ара мындай деп сүйлөшүштү: "Бул адамдын өлүм жазасына тарткыдай же кишендегидей кылмышы жок экен." Ошондо Агриппа Феске: "Рим падышасынын өкүмүн талап кылбаганда аны бошотууга болор эле" деди. Ошондуктан башкаруучу аны падышага жиберүүнү чечти.